Geçen günü Moskvada Евразиялық экономикалық биримдикке Кыргызстандын кошулуусу тууралуу келишимге кол коюлду. Ага Кыргызстандын бир топ уюмдары менен эксперттери каршы чыккан жана азыр да каршы. Анткени андай уюм түзүүнүн артында көптөгөн саясий маселелер жатат. Айрым орус жетекчилеринин айтымында, келечекте бул уюмда бирдиктүү валюта, бирдиктүү парламент жана башка бирдиктүү органдар түзүлөт. Казактар менен белорустар андайга азырынча каршы, бирок жагдай кийин кандай болоору белгисиз. Уюмга Кыргызстандын кошулуусу тууралуу жол картасы дагы негизинен Евразиялык комиссия тарабынан иштелип чыккан. Бишкек аны менен байланыштуу таң калганда болсо, ага миллиондогон доллар жардам көрсөтүүлөр тууралуу жарыяланган. Ал жол картасына ылайык өлкөнүн ар башка мыйзам жана эрежелерине 100дөн ашык өзгөртүү киргизиш керек. Кытай менен Түркиядан келген импорт болсо кымбаттары күтүлүүдө. Кыргыз товарлары үчүн 170 миллион адам жашаган рынок ачылат деп айтылууда. Бирок мисалы үчүн экспорттоло турган азык-түлүккө тийиштүү сертификат бере турган лабораториялар жок. 3 жылга уланган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ушул сыяктуу маселелер чечилген эмес. Бирок президент Путин кечээ күнү Москвада уюмга мүчө болуу Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына төп келет деп билдирди. Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы эмнеде экенин орусиялык президент жакшы билет. Саламатта калыңыздар.